Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Sauber компаниясы. Март Nooruz майрамы жаңы жылыңыздар менен саламатсыңарбы? Сүйүктүү көрүүчүлөр, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, өзүңөр багагандай эле бүгүн атайын чыгарылыш 21 мартка караштуу. Бардыңар ушул майрамыңар кут болсун. Аны эмесе сөздү көп кылбай, өзүбүздүн эки адам күлкү импровизация долбооруна акырындап өтө бермекчибиз. Кол чабуулар. Сүйүктүү көрүүчүлөр, 21 март бардыгыбыздын манайыбыз аябай сонун, бардыгыбыз сонун көңүлдө отурабыз. Бирок азыр кичине жаман кабар бар. Алдыңарга дүйнөдөгү эң жаман, эң начар, эң арзан актер чыкмакчы. Кол чабуулардын астында, кол чаппай деле койсоңор болот. Жеңиш Майрамбек уулу. Жеңиштиги микрофонду алып койсоң. Эмнеге? Көрүнбөй калып атпайсың, сенин фигураң да ушундай го. Жакшы тамаша болду, молодец. Мындай кылалык, бүгүн Nooruz майрамы го, мындай Nooruzга байланыштырып, жакшылап бир куттуктап кой элди, андан кийин акырындап импровизацияга өтө бермекчибиз. Мен ойлоп аткам, мынтип, алас, ар баледен калас. Жерим талас. Ата бабам манас. Кто не за нас, тот против нас. Мен бул. Тет жакта байкен, оозумда нэст. Жок, варианттар ар кандай да. Мени четинен караганда мен каркас депмин. Жөн, болду. Азыр уруксат этиңиздер, биздин телекөрүүчүлөр, кол чаларын астына тосуп алыңыздар. Музыкант байкебиз Жаныш Момунов. Тагыдай эле өзүңүздү музыкалдуу түрдө тааныштырып кетиңиз. Дайыма эле бир музыка болот, мындай алмашпайт эч качан. Деле музыка болгон. Сен андан сонун музыка билесиңби өзүң? Менде музыкалдык билимим жок, ошол себептен мен музыкага эч кандай тиешем жок. Музыка менден кайрылып кетип калган эмне деп. Мен ырдаганда негизи байке бул башкача. Элдер сыйынып баштайт да, эмне болуп атты. Ошон үчүн ырдабай да коеюн. Болду, мындай кылабыз. Демонстрация кылып көрөйүнбү? Кана кылып көрчү. Жүрөк. Бир сөз байке, жүрөк деген сөздү канчап эме ушунчалык уксаңыз өзүңүз. Бир эле жүрөктө. Болду. Өпкө бөйрөк өткөндө ал кошмар. Мындай кылабыз, болду чейми? Импровизация акырындап өтө берели. Урматтуу туугандар, бүгүнкү күндүн биринчи импровизациясына кезек бермекчибиз. Кол чабуулардын астына реквизиторлор чыгып берсеңиздер. Эми сени бияктан мындай кылабыз да, негизинен сен азыр фитнес тренерсиң да. Просто сени мындай чечинткенден уялдыкта элдин жүрөгүн түшүрүп качып кетпесин депчи. Жо, мен андан да эмнесинен катуу уялдым айтайын байке. Эмнесинен? Бул бутун туралда ичинде гамашым бар байке. Дагы эле чечилек. Негедир элдер тердеп качып атса, мен нормально. Нормально. Гамашым бар, ошон үчүн чечпей эле коюм.
мындай кылабыз. Сен фитнес тренерсиң. Всё. Фитнес тренер, сен күчтүүсүң. Сен күчтүүсүң. Макулбу? Сен пластичныйсың. Пластичный. Пластичный. Анан сен фигурныйсың. Фигурная отвертка уже мне. Жок, фигурныйсың просто. Жөн эле, отверткасы жок эле. Жөн фигурный. Фигурныйсың. Сага мындай салмагы чоң, фигурасы жок адамдар келет да. Бирөө келди, келебиз. Очередке туруп уже тура берди. Баштай берели акырынан программаны. Не болду мага? Эмне? Фигурам жакпайт абаса. Жок, байке, негизи сиздин фигураңыз эме деп коет да, трапеция деп коет. Трапеция. Бул параллелепипед. Негизи. Мен болсо, Сенчи? мен болсо эме, бүт капталдары бирдей болгон эме, үч бурчтук. Эки капталы бирдей болгон үч бурчтук. Тең капталды деп койбойбу аны? Тең капталды деп коет. Эчтеке мындай самсалап айттым да, нормально, түптүз тең каптал. Эмне кийбесем да түптүз. Геометрияны жакшы билет окшойсуң, Албетте байке, геометриядан 5 окучумун да. Геометрия бул деген негизи өзү геометр болуп бөлүнөт да. Гео деген бул жерди билдирет, метр деген сизди билдирет. Сиз метр гео жерде басып жүрөсүз. Көчөдө басып баратканда сизге геометр дегенде эмне болду деп эми ар кандай болот. Болду. Алгебра жөнүндө айтып берсем болот. Болду эми. Жок, Кийинки программада. болду. Сен фитнес тренерсиң? Азыр музыка коюлат, мындай фитнес тренердин движенияларын көрсөт. Макулбу? Кеттик. Упражненияларды көрсөт. Катура келе көтөрмөксүң? Гамаш. Болду, тур. Бутуң аябай чөйүлат экен. Айтпаңыз. Меники жарымча чоюлса, сиздики 3 жолу чойгондой болот да. Болду. Тийише бербечи кечке эле. Тийишкен жокмун байке. Болду. Элге айтып бер, мындай сен кантип арыктаганыңды, система, кандай система менен ушундай арыктадың? Мен мындай эме грубый фитнес тренермин мындай. Негизи мен арыктаганымдын себебимби? Системасы. Себебин айтып берейин десем, кызык эмес окшойт, ошон үчүн системасын айтып берейин. Кантип арыктадың? Кытайлардын системасы Чин Фун Ха деген система. Бул болсо эмне деп которулат? Которгондо ичинде курту бар деген. Сен мындай чындыкты айтпайчы. Мындай тренировка кылыш керек деп айтпайсыңбы? Бул диета. Эмне жеш керек айтып бер. Эчтеке жеш керек. Жок, жеш керек, эме мындай кылыш керек да, эртең менен турганда, кийинки тамактанууну мындай кылыш керек. Бир казан плов, башкача айтканда аш алып келип коебуз, бир самовар чай, сүт менен, сөзсүз бир табак мындай салат, түр-түрлөрдүн салатты, 4 бөлкө нан байке, 4 бөлкө нан. Аны бар жесе арыктайсыңбы, арыктабайсың да? Жок, байке, карап отурабыз, ошон үчүн мындай өзүбүздүн психологиябызды текшеребиз да. Мен жейинби, жебейинби депчи, мынтип күтүп турасыздар, колуңуз кеткен дурак, нельзя депчи. А эгерде оозуңа кетип барса, дура, не ешь деп мынтип. Эми мындай психологияны жеңиш да, эң башкы. Жок кандай диета, система жок кандай. Чоң фун фа айттым го байке, бар. Болду. НЛО. Болду. Мен аплайндан учуп кеттим. Болду. Мындай кылалык. Залдан бир сонун спортивный кыздан да. Спортивка кийингенсиз да? Жок, спортивный мындай. Классический кийинген, бирок спортивный кыз, Ооба. Мындай классический кийинип, мындай эме походкасы мындай. Ооба, ушундай сыяктуу. Ошондой аз карап көрөйүн байке. Мен ал акырын карап көрөйүн, мындай эле түшүп туруп эле. Атым Алия. Очень приятно. Взаимно. Сүйлөштүңөр орусча мен уктурайын да. Кантип сүйлөшөт экен. Болду, мындай кылалык. Чоңго сиз даярсыңарбы? Сиз фитнес клубка келдиңиз. Сен тренировканы башта. Кайтала дегендим. Сиз жанагынтип мындай эметкени жакшы көрчүңүз го, тияктан кирип кел, анан бияктан чыгып кет, анан мынтип кой деп. Жок, бүгүн андай эмес. Всё, кирди бул, келди. Туруп калды, Бул келип сурабайбы менен, байке тренировка кылбайсызбы? Мейли, Аля келип сурасаңыз, байке мен тренировка кылат элем десеңиз. Мен тренировка кылат болчумун. Өтөсүзбү? Фитнес. Кел, аракет кылып көрөлү. Кел,
Мен просто уялчак тренермін байка, уялчак. Кел, уялчак тренерсің. Кет тренировканы башта кайталагыла деген. Қолды Жылай берді мындай. Мындай қыл. Бұл қолды мындай артқа шықты, мындай шықты. Мындай шықты. И бияқа шықты. Мындай жоқ. Мындайдан шықташың керек та. Сен болсын, мен астынан өтіп қойсың, мен жап отасың, камера тартып от, көріп отасың. Мындай қылдың. Мындай қылдың. Минт. Игеттік. Жоқ. Кел. Мындай, еме. Упражненияларды қылбайсың ғой. Өмірімде спортзал деген білбешімін, сол себептен кішкене қиыншылықтар туылады да қазір. Мындай. Жанышбекке қой тұрмын сен. Наклондарды үйрет. Мындай қылсаң, мындай тұрсаң сен. Ушыл елеп упражненияны давай кеттік. Жоқ. Жоқ, просто. Мырзалар просто кішкене мындай заскучали. Зрелище қылайын да отқан бай. Мындай қылалчы. Азыр болсо башка бир нерселер менен мындай реквизиттер менен упражнение кылабыз. Эгерде уруксат этсеңиздер, биздин спорттук реквизиттерди алып чыгып берсеңиздер. Скакалканы коюп тур. Болгон эле реквизит экен. Ооба. Мына биринчи топ менен упражненияларды көрсөт Алияга. Алиюша, кел, үйрөтөйүн. Короче, биринчи упражнение, мындай кыласың. Биринчи упражнение аты хатико. Хатика? Не кылып атасың? Жок, байке, бул топтун артынан чуркайт да. Анан Чуркаганда чарчайт да. Кайра алып келгенде чуркайт да. Деп. Анан, в принципе, башка нормальный упражнение көрсөтчү. Башка упражнениялардан эме упражнение бар. Шейный позвонки байке, моюндар бар го, кармасаң, карма. Алия карма. Короче, аз топту ыргытасың. Ыргытын. Өйдүрөөк ыргыт макулбу? Мындай башка тренировкада байке мындай. Бул моюнга башымай. Моюндарга топ менен жакшы упражнениялар барбы? Хорошо. Айтып койсоңуз болмок, топ менен эме ушундай упражнение кылабыз деп. Фальш старт болып кетті. Сезіп атам да біреу мені ай подстава қылғысы келіп тұрады. Кел, упражнение көрсөт. Турузбекова деген упражнение бар бәке. Топты тұштап қойшы. Оркен топ. Хатико. Скакалканы ал. Скакалка менен упражненияларды көрсөткүн. Упражнение стандартный. Мында эме байке. Секирмей, бирок биз секирбейбиз. Себеби дегенде биз эмне? Ташиев что ли? Жок, хорошо. Мында эме дейли? Эмне упражнение бар скакалка менен? Бул менен эме деген упражнение бар? Үй бүлөлүк упражнение. Сволочь, каякта жүрөсүң ел? Жөн. Мына чуркайсың. Мен сволочь, каякта жүрөсүң ел деп. Ой, баспайсың үйгөдө. Чарчайт, чуркаганда тердейт, арыктайт. Мына сен такыр билбейт экенсиң. Алия, эми сиз билет болуш керексиңер, ошондуктан жеңишке упражненияларды көрсөтсөңөр, артыңардан кайталасын. Менби? Ооба. 1, 2, 3, 4. Дагы, Алия. Скакен тигине кыска. Нормально. Бул нормально. Мына кылалы теманы башка жака буралы, сен айткандай эле. Негизи залга, ошол спорт залга барган кыздар мындай өзүн коргонууну үйрөнүш үчүн барат да спорт залдаргачы. Билесиң да аны? Жайкага даярданышат кебердер. Ооба, жайкага даярданышат. Анан азыр сен кызды маньяктан коргонууну үйрөтөсүң. Маньяк ким ошондо? Маньяк ошондо Алия болот. Мне это нравится, бәке. Мага жагып атат эми. Болду. Сиз чоң кыз, мындай сизди азыр тренер үйрөтөт, маньяктан кантип коргонууну. Ошондуктан сиз азыр маньяк болуп тургула. Мындай маньяктан мындай уа десеңер.
сиздики жакшыраак жарашат. Алия, жок, кой турган. Уа дегиле. Ваха. Жок. Жаным, турсачы толуп калды. Тура элексиңби? Болбойсуңбу эми, кечип атпайбызбы? Турбайсыңбы? Sauber компаниясы мыкты сапаттагы сырьёдон немис технологиясы боюнча сапаттуу профилдерди чыгарат. Sauber бейбил жашоо биз менен. Өзүңүз каалаган тиричилик техникаларын күрөөсүз жана кепилдиксиз насыят түрүндө сатып алыңыз. Бишкек жана Ош шаарларында үйүңүзгө чейин жеткирип берүү мүмкүнчүлүгү бар. Байланыш телефондору 0312 97 69 97 жана 0555 93 88 33. Светофор KJ. 3 ай болду. Эркекке окшоп, краник оңдоп койсоң болбойбу? Шуну рас эстетпедиңби? Жүр анда мен экөөбүз чогуу алып келебиз. Мага эмне бар? Алтын, сен күтө тур. Мен кранды алып келе калайын. Первый строительный супермаркет в Кыргызстане предлагает вам товары в широком ассортименте, в комфортных условиях и по низким ценам. Пионер. Мы экономим ваше время и деньги. Ушек эне? Жүр десе болбойсуң. Краникти алдым беле? Вефа замандын талабына ылайык сода борбору, дүйнөлүк маркалардын кийим-кечек дүкөндөрү, тез татым жайлары, заманбап кинотеатр, унаа токтотуучу жай, бөбөктөр үчүн оюн залдары. Эң негизгиси ар бир кардарга өзгөчө мамиле жана жагымдуу атмосфера. Үй бүлөңүз менен келип, эс алып кетиңиз. Вефа сода борбору, жүрөктөн жүрөккө. Жақсылап, мында маньяктай. Ошондо мага жардам керек, По-моему, мунун кылганынан караганда байке буга жардам керек го деймчи. Болду. Причем медицинский байке. Болду. Психиатрический, я вам так скажу. Болду. Ситуация мындай. Аля, сиз жатап калдыңыз да? Уа. Жатап калдыңыз. Жатап калдым бай. Түнкү саат 3 көчөдөсүңөр. Байке, мен эмне ушунчалык испорченный кызмын. Түнкү саат 3-тө күндө эшикте жүргөн байке. Эли түнкү саат 3 эмес, эми 7 деп коелу. Кечки саат 7. Кечки саат 7. Эл көп. Жок, бычкада жүрөсүң. Бычкада. Мен ушунчалык мындай бычкада саат 7де кетип атат. Ушундайсың? Мындай шо кыз экенмин. Ушундайсың. Мен ушундай кызмын. Всё. Аля, жакшынып тургула. Сиз маньяксыңар да. Жаныш байкенин артына туруп алсың. Сен мындай сейилдеп баратасың, мындай эчтеме менен ишиң жок. Анан Алия алдынан чыга каласыңар. Макулу, жанагы мен сизге айткандай кыйкырып. Макулу? Макул, кеттик. Ой. Кач. Качып кетип калайм эшикке чыгып. Жок, мындай. Тегеренип жүрө берсең ушул сахна. Тегеренип, сахнаны тегеренип. Помогите, спасите. Жардамга, помогите. Жардам бергилечи. Ой. Сен не жыгып калдың? Байке, балким өзүм ошону каалап атам. Кала дагы жолу кач. Алия, кубалаңыз. Байке, мындай жете тургандай эле мүмкүнчүлүгү бар, просто что-то өзү эле каалабайт да уши. Мында жардамга деп сураган, Жаныш байкенин артынан жашынгын билбейм, ошол бир нерсе кылган. Help me. I'm sorry, please. Англисче болгон ушул сөздү билем, ошон үчүн help me.
Болды, эмне кырдып атасың? Жоқ, сіз айтып қойсыз, Жаныш байкенің жанына барып бір нәрсе қылып жардам сұра. Жаныш байке өзі жардам беріп өтті, хотя бы Ямаха жардам беріп қойсын деп атам. Болды, мына қылалчы. Всё. Алия, сіз жеттіңіз. Сен тияққа бұрылып тұрсаң, сен артынан кел. Сіз Алия артынан келіңіз. Жоқ. Артынан келгіле, құшақтағыла. Тебе конец. Ай, помогите, спасите, пожалуйста. Қантып захваттан қачыш керек? Жоқ, мында басырып шыдамаппын да өзім болсам. Жоқ, үйрет. Байке, реально шыға албайды екен. Реально шыға албайды. Шынын айтайын, байке. Болды. Қой бергіле. Мында қылалық. Айындар дайыма өзін қорғап жүріш керек. Ушундай сияқты бір сөздерді айтып жиынтықтап қойғандағы Алияны ақырындап ұзата берген залға. Негізі Алия сөйлеу, байке, мен постоянно сөйлеймін. Алия айтып қойшы. Не істеп, айымдар жөнінде бір нәрсе айтып қойбай, Келіңіз Алия. Қона Алия. Мені күтіп отыр, бір нәрсе айтады да айтпайын. Жоқ, жеңіш біраз тамақ көрекше. Ол Рахмат. тренировкаға бар. Рахмат. Ошын біреу қармауыза шыға албай қаласыз. Мейлі көп қинамайлы қойылық. Біздің соның көрушіңізге қолша берсеңіздер. Алия, ең сұлу. Негізінен ешқандай фитнес спорттың керегі жоқ. Сұп-сұлу айымыз бар. Урматты туғандар, сүйікті көрушілер, сүйікті теле көрушілер, екінші импровизация кезек бермекчіміз. Қолшалардың астына реквизиторларды чықырып қойып күтіп отыралық. Келіңіздер. Совет дорындағы киноларды көрдің біле? Албетте, байке, сіздің дорыңыздағы бүт киноларды көргім. Не деп атасың? Кешіріп қойыңыз. Сіздегі таш дорда оларды. Ал уақытта тасма жоқ болчу, ал уақытта мындай жана таштарға мен тартып кетчи да бір нерсени. Болды. Тартыптан да жакшымын. Сен азыр Никулинді ойнойсың. Байке, мен ошо кийгенде эле сездим да, могу кепканы кийгенде эле мен аябай мыкты бир актёрду. Театрда канча убакыттан бери жүрөм, биринчи жолу ушундай мындай татыктуу ролду алдым да, өзүмө татыктуу байке. Татыктуу, сен Никулинге татыктуусуң, Мен алмага татыктуу да. Болды, мындай кылабыз. Сен бриллиантовая рукасың. Мен бриллиантовая рука, сиз болсо короткая нога, пухлая голова. Легенда жөнүндө. Болчу, мага кечкеле тийише бересиң. Байке, тийишкен жокмун, нормально айтып атам го. Болды, бриллиантовая рукасың. Бриллиантовая рука деген жакшынакай кинотасма бар болчу. Азыр мындай кылабыз. Ошол кинотасмада бир сонун момент бар. Саякатта Никулин бир жакта басып баратып жыгылып кетет дагы, чорт подери дейт. Билем, байке. Билесиңби? Билем. Кел, ошону ойноп көрөлү. Сен көчөдө баратасың, саякаттап, анан чалынып кетип жыгылып. Ошол чалынганда кандай чалынам? Мындайнанбы же мындайнанбы? Жок, артка чал. Аны көрсөткөн эмес да. Көрсөткөн мындай деп, бирок балким мындайнан түшкөн, ким билет. Всё, давай, Никулинсиң, кетип баратасың. Колум чечип койбойм, азыр колум сына элек да. Жок, чечкенде кайра кийиш керек болот. Как будто сен. Аман жалкоосу да, байке. Кет. Кетип баратам. Кулан түштүң. Музыка коюп койбойбу? Ушул музыка болчу. Чёрт побери. Не кылып атасың? Жок, байке, театральный да бул, чёрт побери. Кинода, бриллиантовая рука, кинода. Кино. Ошондой жыгылбайсың кинода да, Чёрт побери. Бул эмне? Кинода ушундай аткармак беле. Спецэффекттер мында кинода. Сиз кинода атасыз. Кандай кылайын анда? Нормально, жөн эле кулачы, жөн эле мында кыргызча эле или. Анда кыргызча эле эметели, чёрт побери дебей, башкача айтайлы. Кыргызча айтайлы. Мейли кыргызча айт, кет. Хуйни. Анан негиздеги уландысын көрсөтпөй эле коюн, табастыктар кулаганда окуйнеңден туруп асфальтты басып баштайт. Ошон үчүн жол. Болду, мейли. Мисалы үчүн Оштун көчөлөрүндө кетип баратасың. Оштун көчөсүндө. Чалып кеттиң. Өлай, не белем о, мантыны ким чытап кетти? Мейли, мындай кылалчы, азыр сени жүдөтпөй эле коелу. Канча жол 4-5 жол жыгылдың. Азыр сага жардамга белгилүү, бизде Кыргызстанда белгилүү айым чыгат. Анан чогуу ойнойсуңар.
Болды. Урматтуу туугандар, айымдар жана мырзалар, биздин атайын чакырылган конокту тосуп алыңыздар. Кол чалуу арасында кеттик. Нена. Силер, Нена, сиз эсиңизде барбы Бриллиантовая рука деген кино? Ооба, Сиз жанакы блондинканы ойнойсуңар, жанагы. Жулик блондинка бар эмес беле? Ошо. Мен эстедим байке, мен эстедим. Сен да эстедиң? Кулаганын билем, бирок ошо блондинка жагын кичине жаш болчумун, папамдар айтканды көрбөй балам кой. Анан кийин чоңойгондон көрүп калып, азыр билем. Нена, сиз ошол блондинканы билесиңер, сен Никулинсиң. Элестеткиле, силер магазинде жүрөсүңөр. Магазинде. Сен бир нерсени издемиш болгон. Не, антип издөө, не кылып атасың? Балам жоготолдум мен байке. Кимди? Сиз айтпайсызбы эмнени издеп атам байке? Шылы бир нерсени издемеш боло берсем. Издемеш болгондагы, сиз артынан келгиле, Нена, артынан келгиле. Обязательно артынан байке. Неге, не болбойт? Просто мен жылкы жылына төлөнгөм мына мөңкүп жиберишим. Болду, жөн. Мындай кылгыла, артынан келгиле. Аркасынан келгиле, сиз де издемеш болгула. Мындай издеп туруп карап койбойм. Олду, сиз блондинка сурагыла, сиз пальто издеп жатасыңарбы деп сурагыла. Чоң жигит. Сиз пальто издеп жаткан жоксуз. Билбейм, Бакыт байке бир нерсе изде дедим, эмне деген жок, айткан жокмун, издеп атам да просто. Эгерде Бакыт байке айтса мен нацеленно келип айтмакмын сизге. Болду. Мындай кылалы, нормально жооп берчи. Ооба, пальто издеп аттам деп. Кайра башынан. Нормально. Нормально, Кайра башынан, бир нерсе издемиш болу. Сиз блондинкасыңар. Жана. А ничего, если чачым кара эле? Ничего, биздики чорно-белый. Монтаждан байке кесип койсок болот. Монтаждан. Кесип койсо, изде. Кескени жакшы көрөсүң. Эми балким жанагы криминальный Россия деген эме барго? Ошого тон деп жана аябай жакшы мелодия мага жагат өзүмө. Жакш байке коюп бериңизчи ошол мелодияны. Магазинде темеки чегип болобу? Кикос. Чоң жигит. Эу. Пальто издеп элесиңби? Ооба, макул. Макул бакта ким айткандай. Макул. Пальто албайсың, чоң жигит. Я. Мындай кылалычы, жеңиш көрсөтүп берчи, кандай кылыш керек эле негизинен. Мындай пальтону мындай кыласыз да, негизи мындай келипчи. Мен мисалы мындай кылбайлыбы? Сиз мен Нена болоюн. Мен блондинкам да турабы эми. Товарды өткөрүш керек болот. Мен Ненамын, сиз жеңиш болуңуз, 1 минутка. Жок, мен Ненамын да. Сиз издемиш болгула. Сиз мендей болуп издесеңиз, тухана деп. Ошо. Консолемдай. Чоңгос. Сиз эмне издеп атасыз? Бул эмес. Мындай кылгыла, өзү ордуңарга келгиле. Сен Никулинсиң, сиз блондинкасыңар. Мен айткыла, эгерде пальто керек болсо, мына уже тааныштыңар, пальто тиги макул издеп атам деди. Айткыла, пальто керек болсо бүгүн номериме келгиле, гостиницага дегиле. Токтосоңуз, мени эң кызыктырганы эмне үчүн Нена жемитип деп жиберди да. Же болбосо бул кытайский экен этикеткасын көрүп чочуду, же кабыргам көрүп койду же эмне. Ооба. Келиңиз, Нена, айтыңыз. Эгерде пальто керек болсо, жакын эле келгиле. Эгерде пальто керек болсо, номериме келгиле, бүгүн гостиницага кечинде деп. Бул тасма боюнча ушундай болду эле байке. Ооба, ушундай болгон. Пальто издейт. Ооба. Өзү подкат кылат, Ооба. Азыркы кыздар ушундай негизи. Болду. Келиңиз, Нена, айтыңыз. Сиз пальто издеп аттыңыз эле? Ооба. Пальто аласызбы? Алам. Оптом. Мага бирөө эле керек болчу. Розничный бересизби?
Анда номериме келгенсиз. Сиздин номериңиз кім? Кайсы жака? Кычык-мычык дом 4. Дом 4. Мен эмне дейм байке, мен барам деймби же? Барасың ооба, албетте барасың. Барам салына. Барам. Просто музыканттар менен ушинтип сүйлөш керек да негизи ыр менен. Болду. Капчы? Ишыгылып. Нана сиз гостиницадасыңар, күтүп атасыңар Никулинди. Мен гостиницада. Ооба. Отурам, турам. Жок, отурасыңар. Турасыңар, кечип коюңуздар. Сен дүкүлдөт эшигине. Мындай эшик, алып эле эшик, э? Ооба, калп эле эшик. Сиз нана ачкыла. Ассаламу алейкум, жарамазан. Оне кайда? Кайдага жарабазан мындай. Сен Никулинсиң да. Дагы бир жолу дүкүлдөт, сиз кыйч деп ачкыла. Сен өзүңдү мындай неудобно сезсең мындай. Саламатсызбы, келиңиз. Да, келиңиз. Киргиле. Бутуңуз ачсыздар. Ачып. Подъездинизде Ямаха коюп коюпсуз, жакшы. Музыкант экениңиз сезилип турат. Болду. Үйгө кирдиң. Сиз дена шампанский предлагать эткиле. Чай, кофе, суу, шампанский. Эчтеке жок. Болду, нана, мындай. Гана пальтону алып кетейинчи. Жок, мен түштөнбү? Жок, ушунбайсың. Нана, негизинен кинону эгерде байкасаңыздар, мына кокетничать этет да. Жок, ошо кинодо кокетничать этип атпайбы, анан мен мончем жүрөк чичиде болот, анан кичине мындай. Кеге кокетничать этип көрсөңүз, нана. Саламатсызбы, келиңиз. Саламатчы. Шампанский, чай, суу. Суу, кофе анан. Келиңиз, шампанский ичип койсо, анан халявы сладкий. Аласызбы, пальтон? Алганго дейм, мен ушундай ойлоп койдум, ошон үчүн келбедим. Сиз болсо номериңизди бербедиңизби? Между прочим, шапку так не носит. Жеңиш, не болду сага? Уялып кеттиңби? Болду уже. Өчүп калдыңбы? Между прочим, платье так не носит. Болду, мындай кылалычы. Негизинен эң популярдуу жер ушул жерде ушул блондинканын ырдаганы, сонун ыр тартуулап берет. Никулин сиз отуруңуз. Нана кеттик. Жаныш байке, сиз типа милиция болуп кирип келиңиз. Анан сиз мен айткыла, я не виновата, он сам ко мне не пришел деп. Мынтип турайыш керек болчу да. Ооба, Байке карабайсызбы, кандай чоң цепочка үзүлүп кетти байке. Ошону койсок баарына түшүнүктүү болот. Жаныш байке мындай туруп туруңуз. Айткыла, не виновата, он сам ко мне пришел. Не виновата я, бул өзү эле келди. Не виноват я, он сам меня позвал. Мен чакырдым өзү эле, мен өзүм келдим. Куба пальтодо. Болду. Жок, хотя мен реально күнөөлүү болуп калдым бул жерде. Аялы бар, баласы бар, келип алдым мен. Ким аялы бар, баласы бар? Менин да, Никулинин байке. Тасма боюнча, сиз тасманы көрдүңүз беле? Көргөм. Болду эми. Ошо менен каяка кетет Никулин? Блондинка остается, Никулин. Жок, Никулин кетсин, а блондинка да пусть сама решит байке. Мындай полеврейл да, мындай өзү каалаган. Мелеге рахматыңды айткын дагы, ошо менен жыйынтыктайлык биздин бүгүнкү импровизацияны. Урматтуу угандар, айымдар жана мырзалар, кыргыз эстрада жылдызы Нена бир дүркүрөгөн кол чалат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Дайыма келип туруңуздар биздин программага. Силерди дайыма мындай кучак чайыбыз менен тосуп алабыз. Эмки программада буйруса бүгүн баарына гүл таратсак, эмкиде эмне таратабыз? Эмкиде балдар күнү болот да. Балдар күнү? Мороженое. Баарыңыздарга чоң рахмат, жакшырыңыздар. Урматтуу угандар, назарыңыздарда эки адам күлкү импровизация
Жақсы теледолбору болду. Кийинки жумада көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар, сулуу болгула, татынакай болгула, ден соолукта болгула. Чоң рахмат.